Давыдовдун өзүнүн бер жака чейин азыр вот биз турганга чейин карьера бүткөнгө чейин ошол жерде мындай тили деп коет. Ошонун тилинин үстүнө бүт баары ошо жанагы таштандыра төгүлгөн. Анан кийин ошо эме тилин жулуп кетип, монун үстүнүн баары азыр көрүп атпайсыңарбы, таштанды, могу аталтын карьера болуп мына ушулардын үстүндө турабыз да, уже мөңгү жок. А бирок ошо өзүнүн эме основание ледника деп коет, основание цела, анан жана тили. Ошо тилинин полностью баары жок болду. Анан өзүнүн мына основаниясынын артында көрүнүп турат. Ошол эми основаниясы жылып кетпесин деп жана топурак кармап турат. Эми мөңгү жоготууну эсептегенде жалпы ошо 95-жылдан бүгүнкү күнгө чейин 178 миллион куб мөңгү эмес, эми муз деп коелу да, музду жоготтук. Суу ашып кетсе, жанагынтип дамбаны талкалап кетет. И хвостохранилищедеги бүт калдык жанагы сактоочу жайдагы токсичный эме заттардын баары ал суу жанагынтип түздөн түз эмелери менен жана көмтөр сууга, башка жака суулардын баары эми чогулуп суу нарынга жетет да, эми этегинде аягы ошо нарын сууга алып кетет да. Андан ары жанагы Сырдарыяга кошулат. Ошо бүт уулуу заттардын баары ошо биякта аябай көп да, 100 миллион куб азыр ошо жерде калдыктар жатат. Хвостохранилищеден суу көмтөр суусуна төгүлөт. Ошо төгүлгөн сууда очистное сооружениядан чыккандан кийин цианид жок болуш керек, 0 болуш керек. Бүгүнкү күндө андай болгон жок. Остаточный цианид бар. Ошону АМИК так жазып кеткен. Ошону 0-гө чыгаргыла, могу очистное сооруженияны өзүнүн калыбына келтирип, очистканы ошо 0-гө чыгаргыла деген. Ошол аткарылган жок. А ошо цианид ошо сууда болгон үчүн муну фабрика кайтарып иштете алганга ошондой мүмкүнчүлүгүбүз жок деп ошо көмтөр жана Gold Company жазып берген да. Бул эң биринчиси, ошону жасабай атышат. 12-жылы жазылган, 13-14 жылы АМИКте жазып берген. Ушу цианидти 0-гө чыгарбай атышат.